Айда Айткулган Нарын шаарындагы өткөн кылымдын 70-жылдарында курулган көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну. Айтымында ага жана кошуналарына кышкысын батирлерин жылтыш чоң түшүк. Анткени имарат борбордук жылуулук түйүнүнө кошулган эмес. Бул аракеттер быйыл гана жасалууда. Бул Ленина 57-де көп жылдан бери отопление жок болчу. Отопление мына быйыл буюрса жаңы кирип атат. Буюрса эми быйылкы кышта жылуу болот деп ойлойбуз. Мурда бир жерде турган тургундар ар кимиси өз алдынча жылыткычтардын жардамы менен жылынышчу. Биринин үйү суук, биринин жылуу болуп турчу. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай облус борбору Нарын шаарында жалпысынан 114 көп кабаттуу үйлөр бар. Мындан 5-6 жыл мурун булардын тең жарымынан көбү жылуулук менен камсыздалбай келсе, учурда 113-ü борбордук жылуулук түйүнүнө кошулуп, кышкысын бир кезегидей убаракерчилик жок. Ошондой эле Чакан каладагы мекеме ишканаларды кошкондо, Кыргыз жылуулук мамлекеттик ишканасынын Нарындагы филиалы жалпысынан 2562 абонентке кызмат көрсөтөт. Мурда бүт подвалдарда, ар кайсы жерде кичинекей котелдордун баарын чоң районный котельный кылып баардыгын кошуп атабыз. Себеп бул экология маселесине дагы, анан коопсуздукка дагы ал жерде электр энергия менен да жылыйт, көмүр менен да жылгандай кылып туруп ушул борборлоштуртуп, ушул азыркы замандын талабына ылайыкташтыртып иштерди алып баратабыз. Ошондой эле мамлекет башчысынын энергетикалык коопсуздук жөнүндөгү жарлыгына ылайык Нарын шаарындагы 27 отканын баарын көмүргө өткөрүү чыгыштары да жүрдү. Эске салсак, буга чейин алардын 13-ü электр кубаттуулугун колдонуп келген. Азыркы күндө биз ошол маселени чечип, энергия системага дагы нагрузка келтиртпей, былтыр 10 мегаватт бошотуп бердик эле, быйыл 15 000 мегаватт бошотуп бергенге аракет кылып атабыз. Жогоруда иштер менен коштулган кышка камбылга көрүүдө саламаттыкты сактоо жана билим берүү мекемелерине өзгөчө маани берилүүдө. Маселен, ушул облустагы айрым мектептердин жылуулук түттөрү алда канча кубаттууларына алмаштырылды. Адистердин тыянактарында мындай жагдай жылуулуктун берилишин алда канча жакшыртып, бөлмөлөрдөгү температура 20 градустан ылдый түшпөйт. Материалдар жетиштүү, булар чыңламап келип турат. Ошо жылуулукту көбүрөөк немеси объем көбөйгөн сайын жителдердин мисалы азыр булетка, убуду кошулат деп атат. Ошолорго байланыштуу немесин объемун чоңойтуп атабыз да, турбанын көлөмүн чоңойтуп атабыз да. Муру жүздүк болсо азыр 150 менен алмашат. Демек жылуулук жакшы болот. Кудай буйруса жакшы болот деп ишендирип кетилам да. Эгер өткөн жылы Нарын шаарын жылуулук менен толук кандуу камсыз кылуу үчүн 11 000 тонна көмүр керектелсе, бул жолу абоненттердин көйгөнүнө байланыштуу 13 683 тонна талап кылынат. Бүгүнкү турук кенинен 250 тоннасы алынып келинди. Учурда кара алтын ташуу өз нугунда. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, ЛТР, Нарын.